Жол кырсыктарын азайтуу үчүн эмне кылыш керек? Эми жол кырсыктарын азайтуу үчүн менин оюмча адамдар ичпеш керек за рулем. Ичпеш керек, анан окуп туруп нормальный право алыш керек. Сатып албай да. Анан жолдо тигеле карабай эле обгонго чыга бербеш керек. Окуя кандай болду? Саат 4 чамасында Жийде айылына жөнөгөнбүз күйөөм экөөбүзчү. Анан Жийде айылында ошо лестин тушунда эмеге чыкканда, встречныйга чыккан. Ошо күйөөм экөөбүз ошо айылга жөнөп атып, мен SMS жазып телефондочу алдында отургам да. Баягыны алдым карасам эле 2 машина келатыптыр. Встречниктер мас абалда, биз четке бурсак четке бурат. Өзүнүн жолго түшсөк өзүнүн жолго түшөт. Атайлап келип урганда 120 эмеде келатканда өтө каттуу айдап келаткан. Ошентип бизди сүзүп, анан бул киши эчтеке болгон жок, жалгандан реанимацияга жатып алган, көкүрөгү эзилип эле. Анан мен күйөөм операция болуп чыкты. Тизесинен чачкасы 2 бөлүнүп калды да. Мен колум сынган, башым травма жеген, башым оор акыбалда. Встречный чыккан машинадагы адам мас болгон. Бар жокту жаап коюп, мени эч ким карабайт. Ошто ар жерден сот, прокурорду издеп жүрөм. Чындык жок. Ошо тергөөчү звонок кылсам албайт. Карабайт. Бизди эчтекебизди карабады. Больницада жаттык, биз кыйналып, бир ооз кечирим сурап койбойт. Мени наоборот туалетте сөгүп урмакчы болду ошо Батыр деген кишичи. Жол кырсыктарын азайтыш үчүн бул эми праваны биринчиден сатып алып окуш керек. Мыйзамдуу түрдө. Анан кийин сатып алгандарды пара кошуучуларды кармап ошо боюнча үстүнө жакшы караш керек. Анан ичип алгандарды, спирттик ичимдиктерин азайтып, ичкендерди кармап ошого штрафын көбөйтсө элек адамдар ичпей жакшы айдап калат дейм. Ушунда азаят деп ойлойсуз? Ушунда азаят деп ойлойм жол кырсыгы. Өзүңүз машина айдайсызбы? Айдайм. Кайсыл оң рулду или сол рулду? Өзүм оң рулду айдайм. Бизин жолго оң рул талап берет. Анткени биз жол немеси тескери болгондуктан бизге сол немес обгонго чыкканга удобныйраак болот. Оң жак руль болсо чыгыш кичине идомдуу көрүнбөй калып, жол кырсыгы ошондон көрөк болушу мүмкүн. Мүмкүн болсо сол руль кылганга аракет кылыш керек. Права сатканды жок кылыш керек да. Одан башка не? Ушунда сиз көп болтасыздар права сатканга? Права сатканга көп болдум мен. Мен жакында эле келдим. Жок, права саткандар көп. Аябай. Мисалы, мен Москвада машина айдасам кыйналбайм. Мына Ошко келсем кыйналам. Неге? Правиланы эч ким билбейт. Праваны сактабайт. Правиланы сактабайт вообще. Пешоход нормальный эме жок да, знак. Пешоходдо делечи. Пешоход алыстан көрүнө турган бизде келинип туруш керек. Даже жолго чыгып. Значит, знактарды жакшы коюш керек. Знактарды жакшы коюш керек. Анан правиланы деле жакшы түшүнбөйт. Праваны сатыш керек. Жолдор кандай? Талапка жооп береби? Талапка жооп бербейт вообще. Тардыгы тар. Мен 2 күн жүрдүм ошто, уши пешком жүргөнүм жакшы экен да. Өзү калаган. Мисалы, поворотун жакпай деле оно жерде машина туруп алат экен, аркасында тура берет экен. Если башка жакта карап алган болсоң, ал машинаны сүзөсүң да конкретно. Кантип алдын алса болот эми ушуларды? Эми алдын алыш үчүн мына автошколаларды ошо бөлөк мамлекеттегидей кылып 3 жыл кылыш керек. Баары жакшы окуп, машинагандан кийин отурганда нормальный правиланы биле турган болсо. Азыр 3 айда право берет экен. Кандай сак? Акчасын берип койсоң 3 айда праваны алдың да. Билсең билбесең ошо ролго отуруп айдай берет экен да баары. Биринчи ушул жол кырсыктарын алдын алыш үчүн бизде чоң жолдор курулуш керек. Бизде азыр Советтер Союзунда курулган жолдордон бери ошолор менен жашап, ошолорду пайдаланып келебиз. Чоң жолдор бүгүнкү унаалардын саны абдан көбөйүп жатат. Ошол унаанын санын көбөйгөнгө жараша чоң суроо талапка жооп бере турган жолдорду куруш керек. Экинчиден, бул кырсыктардын негизги көбөйүү себеби азыр мына айдоочулук көлүктү берүүчү жерлерди текшериш керек, текшериш керек. Мисалы азыр сен айдоочулук көлүктү алам дей турган болсоң, 3 ай окубай эле жөнүнөн пулга сатып алып окуп, анан кийин пул менен бардыгын сени бүтүрсө болот да. Ошол пул менен бүтө турган нерселердин бүт мамлекет кыркыш керек. Ошондо гана бизде жол кырсыктары болбойт. Мисалы эми пул менен сатып алгандар ош бишикке катташат, анан кийин катуу айдашат, жол эрежелерин билбейт көчөдө жүргөндөчү. Ошондон көп кырсыктар, адам өмүрүн алган фактылар абдан көп болуп жатат. Эми ушулардын баардыгын мамлекет карап иштеп чыгыш керек да, ошолордун болтурбаш керек. Ал үчүн майы кызматкерлери да иштеш керек. Интернет айдыңында көптөгөн маалыматтар таркап кетти. Майы кызматкерлери ал коопсуздукту көзөмөлдөштүн ордуна ошол жерден эптеп
айдоочулардын эсебинен пул кылып, ошол пул менен жамбагонун бир айласын көрүп келишкендиги боюнча видео таркады. Ошол чындыгына жараша чындыгындачы. Ушундай коррупциялык ушундай жолдорду биз мамлекет караш керек, ал нерсени жөнгө коюш керек тезинен. Өзү жакшы алып жүргөндөн. Көбүнчө ичимдиктен да, ичимдиктен себеби. Өзүн кармаш керек, ар бир атуу Кыргызстан. Өзүн да кармаса, анын келип эле башкалар бирөө-бирөө токтойт. Эмнеге муңа болот деп ойлойм? Вот ошо ичимдиктен. Анан өзү кармагандар. Бардыгы мындай оккан эмес, самап мындай айтканда. Вот ошондуктан болуш керек. Кантип алдын алса болот эми? Сиздин оюңуз боюнча. Ал үчүн ар ким өзүн сыйлаш керек. Көчөдө кетип аткан башка адамдарга тосгон болбой, чынында окуш керек да. Окуп, нормально. Аны сатып алмастан. Вот ошо профессионал болсо жакшы да. Антпесе азыр машина көп. Пул керек жакшы. Башкалар сыйлоо керек, көчөдө жүргөн эрежесин билиш керек. Алдын алыш үчүн жакшы зыналарды коюш керек. Зыналар жок шаарда. Зына коюш керек. Инекигин машиналарды нотартиптигине гаи кодундар караш керек. Адамдар өзү ham онли болуш керек. Жакшы карап, чыраклуу жүрүш керек. Эмне деп болбойт. Биринчиден бир айдоочу көлүктөрдү сатпаш керек. Экинчиден бул жерде өзүбүздүн жолдорубузду оңдошубуз керек. Мисалы менин жекече оюм, эгерде ал таксилерди жоюуга мүмкүн болсо мен жоймокмун. Оң рулдуу таксилерди алыс трассага кыйып салмакмын. Ошо именно ошолор бузуп атат деп ойлойсуз, жол кырсык. Эми ар кандай, мисалы мен эле антип ойлобойм. Жөн эле айдап жүрүшпөй, оң рулдуу деле машиналардычы. Баягы адамдын өзүнө айдоо тажрыйбасына карайт да. Азыр көп адамдар жол эмелерине, эрежелерине өтө эле мындай көңүл бурушпайт да. Ушу мисалы пешеходду кое бериш керек. Биз жөө жүргүчү деп коебуз. Ушуларды өз убактында кое берсек, мисалы ушуну деле азайтышыбыз мүмкүн. Ушу жол жүргүнчүлөр деле өзүн мисалы карап туруп, келип аткан машинага карап аракет кылса, мен ой пикирим мындай келип чыкканда айтканда, жол жүргүнчүлөр менен машинада жүргөн шоферлор экөөсү мындай келишип иш кылынса, ушундай менимче азыраак болот. Кантип алдын алса болот ошол ДТП? Алдын алуу үчүн эми чаралар көрүш керек. Мисалы адамдарды көбүрөөк жерде ушундай окууларды өткөрүп барыш керек да. Ушу түшүндүрүү иштерин алып барышса, менимче мындай жеткиликтүүрөөк болот. Ушу оң жактагы правый рульдор бизде көп учурайт. Ушун себеби болушу мүмкүн дейм го, бирок шаардын ичинде мындай эмес. Көбүнчө ол нерселер ушу алыскы жолдордо, эки шаардын ортосундагы жолдордо болушу мүмкүн. Ошолорду азайтыш керекпи? Алыскы жолдорду каттатпаш керекпи ошол? Эми ол машиналар мисалы Индия үчүн, Япония үчүн чыгарылган. Бизде оң жактама жүрүү эсептелинет. Ушун үчүн ушуга ылайыктуу сол колдогу машиналерди минип жүрүшсө, ондо деле азыраак болушу. 42 жыл водитель болуп иштедим. Кырсык тажрыйбалуу адамдардын жоктугунан болуп жатат. Тажрыйбалуу айдоочулардын жоктугу? Ошонун жоктугунан болуп атат элес. Жоктугунан болуп атат. ДТПнын алдын алуунун жолу көп. Ошолорду атап койсоңуз? ДТПны эң негизи окуш керек. Правиланы билиш керек. Ошол знактардын кандай жол менен болгонун окуш керек. Ошо азыр көбүнчө жол кырсыктан адамдар көп өлүп атат. Машиналарды азайтыш керек менимче. Анан алыскы жолго каттаганда сөзсүз тажрыйбалуу водительдер болуш керек. Алдын алса болот деп ойлойсуз? Жол кырсыгын бу жерде праваны окуп алыш керек да. Бизде ушундай эле пулга эле сатып алышат да азыр. Балдар 14-15 жаштагы балдар машина минип жүрөт. Озо мындай бир знак көрсөтсөңүз билбейт да кандай знак экенин. Жана чоңдор да жакшы билбейт.
Чоңдор өзү правиланы жакшы сакташы керек да. Праваны окуп алыш керек. Праваны сатып алыш керек. Права өрөлдү азайтыш керек. Ошо тажрыйбасы бар болуш керек да. Ол Бишкекке каттагандан Бишкекке каттап баягы стептер каттатат да. Ошодон права өрөлдү таксиге закып бериш. Тартип түшөт. Айылдын кызматкерлери да өзүнүн ишин билиш керек. Водительдер да өзүнүн правиласын билиш керек. Ошондой алдын алса болот деп ойлойсуз. Адамдар өздөрү эле биле алат, бирок сактансаң сактайм дейт да. Сактаныш керек адамдар өзү. Мен айтып кететін нерсе, мына 10 ролдук машиналар, 4 ролдук машиналар, майны 10 ролдук машина бардык нерсе бужутат да бу жердечи. Билбегени, праваны сатып алганы, ол машина билбегени эле айдап, светофор жанып турса деле айдап, биринчи жол правиланы сакташ үчүн муну баштагандан бул карапайым адамдар эмес, чоңдордон кармаш керек. Чоңдор сактаса, сактайт. Чоң адам сактабаса, карапайым адам жизнь сактабайт. Чоң дегениңиз ким эми бул? Чоң иштеги адамдар, карапайым адамдар коркот ондай нерсени. Чоңдор кылгандан анан биз кылган, чоң кылган биз кыла беребиз деп салып ачат ушул нерсе. Ушул нерсени чоңдор ичип алып, айдап ушундай кирип атат бардык нерсе. Неге чоңдорду тоса албайт? Карапайымдар тосот. Чоңдорду тосуш үчүн гаилардын кудурети жетпейби бул нерсеге?